Амансыздарбы, урматтуу эл журт. Бүгүн дагы сатыла турган сарай көрсөтөбүз. Сокулук районуна караштуу Совхоз Фрунзедеги Канизавод айылында. Канизавод айылынын төрүндө ушул жерде жалаң чарба, жалаң сарайлар бар. Ошолордун ортосунда катарында төрдөгү сарай сатууга коюлду. 20 атка атайын деник жасалган бөлүк-бөлүк аткана бар. Анан төрүндө бир аз ат корум, тагыраагы тайкана, анан кичине койканасы бар. Жер аянты 19 сотук экен кызыл китеп боюнча. Негизи Канизаводко сиздер шаар тараптан келгенде маршрутка кайтып кеткен жерден дагы асфальт жол менен төргө чейин келесиздер. Бул жакта Чабрец чарбасы бар, билесиздер. Чабрецтин сарайлары бар. Ошого жетпей эле тетиги жерден оң тарапка бурулуп, ушул асфальт, бетон көчө менен бияка киресиздер. Мына вагон өзү бул жерде көрүнүп турат. Бул вагон дегенде жанагы фуранын аркасындагы вагону. Муну ушу жашай турган 3 бөлмөлүү үй кылып жасап коюптур. Жылуулаптыр. Анан ушул жерге келгенде туугандар ылдый жака кетет. Ылдыйда баягы элдин баары билген Карим ажынын койканасы, сарайлары бар экен. Ошого кошуна болуп калат экен. Мына жерлер бош жерлер экен. Ал эми мына болбосо жанагы Алабуканынбы, Чаткалдынбы Шахтер деген командасынын сарайы экен. Ошонун жанында ушул сиздердин ала турган сарайыңыздар. Чегара мына кошунанын Пескаблок дубалына чейин келип такалат. Бул жагы эми ушул чегарадан. Бул жака мына бир аз жүрө турган болсок, мына ортодогу загон ушул сарайдын загону. Бул кызыл китептин ичинде. Мына ортодогу тосмо турат. Тосмодон нар жагы Шахтерго карайт, ал жагы кошунаныкы. Тосмодон бер жагы кызыл китеп боюнча ушу сатыла турган сарайдын 19 сотук жеринин ичинде болот. Бул жагы да мына ортодогу жолдун бул жагы өзүнчө бир 4 сотуктай чыгат экен менимче. Бул жака үй салса болот, кошумча сарай салса болот. Кыскасы бул жакты дагы жакшылап пландаштырса болот. Биринчи кезекте сарайды көрүп чыгалы. Электр тогу мына ушул көрүп турасыздар. Чубалга аркылуу ушул столбадан ылдыйга түшүрүлүптүр. Бул жерде суу бар экен. Мына бул жерде атайын сарайдын кире беришинде сол жагын атайын казып, ушул жерден суу чыгарыптыр. Мотор менен жер астынан. Счетчиктери бул жака коюлган. Бул өзү Союз убагында курулган сарай экен. Ушул сарай өзү узун курулган сарай, нар жак чекеси башка бирөөнүкү, бул жагы башка бирөөнүкү. Ал эми ортодогу мына ушул жери сатыла турган сарайдын ээсиники. Мына чегарасы ушул дубалдан бул жагы. Азыр эми бир аз күн батайын деп калды, ошондой болсо дагы жарытып, мына көрсөтүп бергенге аракет кылалы. Бияктан киргенде бул жагы бир бая токумканасы, аттын токумдарын бүт ушул жака жемдерин алып кирип коет. Анан орто коридор көрүп турасыздар, кенен. Техникада бемарал кирип чыга берет да. Эгер мына жерден поворот ала алса. Бирок жана муравей, чөп ташыган, жем ташыган техникалар бемарал кирип чыга берет алды аркасы менен. Мына эсептеп берем мен. Биринчи деник кетти, экинчи, үчүнчү, 4-чү, 5-чи, 6-чы, 7-чи, 8-чи, 9-чу, 10-чу. Ушу 10-ондон эки жакта 20 деник бар экен да. Ар биринин өз-өзүнүн эшиги көрүп турасыздар. Тосмолору менен ушу дениктер жасалган. Ичинде албетте эми акырлары менен болот, кээ бирлеринде акыры жок. Оны эми кошумча жасап алсаңыздар болот. Мисалы мына караңыздар, акырлары менен. Бул эми ар бири өз-өзүнчө деник деп коет. Аткана. Бул жагы ат болсо ат корум. Канча бир 1, 2, 4, 6, 8, 9, 10. 10 тайга, бул жака атайын букага атайын орун даярдаган. Сууларын да киргизип коюптур. Бул жагы чегара мына ушул дубалга чейин. Мына жагына бир аз койпой бакканга атайын тосмо жасап коюптур. Жалпы ушу 20 аткана бар. Анан бул үстүнөн жылууланган, Союз убагында Союздун гос стандарты менен курулган. Болгондо дагы көрүп турасыздар, мына каркастары аябай бекем. Баягы железобетонный каркас менен курулган да. Бүт дубалдары кирпич. Кышында да жылуу болот. Ушул сарай. Азыр чыгып тиги вагончикти дагы көрсөтүп коелу. Эгер жаккан болсо сүйлөшөсүздөр. Сарайдын баасын $110 000 кеми бар деп атат. Албетте машинага дагы бир башка варианттарга алмашууга дагы бир мүмкүнчүлүгү бар. Сүйлөшүп көрүңүздөр. Анан жарым акчасыны нак берип, жарым акчасыны машина түрүндө, балким шаардан бир квартира түрүндө алмашуу варианттарын сүйлөшсөңүздөр болот да. Бул жакта болсо мына вагончик
вагончикти дагы сиздерге бир катар кирип көрсөтүп коелу. Өзүңүздөрбү же кызматчы, малчы койчуларыңыздарбы бүт ушул жака бала чакасы менен кирип бемарал кышы жайын жашаса боло берет негизи. Себеби ичинен жылууланыптыр. Мына бул жагынан атайын эшик жасап койгон. Кирип бир катар көрсөтөлү. Бул жагын кааласаңыздар өзүңүздөргө офис же болбосо чакан эс алуу бөлмөсү кылып жасап алсаңыздар болот. Негизи ал эми бул жагы өзүнчө жасалган, кире бериши дагы тосулуптур. Эшиктери да мындай темир эшиктер коюлган. Киргенде бул жер бир бөлмө. Андан кийин ортодон тосулган, бул жери дагы бир бөлмө. Анан мына ал жагы өзүнчө бир бөлмө. Бул жагын эми ашкана же болбосо душка расчет алып жасаган. Бирок эшигини өзүнчө койгон, форточкасы менен. Бул эшиги өзүнчө. Бияка өзүнчө кирип чыкса болот. Терезелерин мындай пластиктен коюп койгон. Ушул туугандар. Эми жаккан болсо сүйлөшүп көрүңүздөр. Жер аянты 19 сотук. Ана мына ортодогу жолу менен 20 сотук чыгат экен да. Бул жол бир эле ушул сарайга кирет. Ошон үчүн жол дагы кошулуп эсептелингенде 20 сотук жери чыгат экен да. Эми бул жердин келечеги аябай жакшы да. Маани бере турган болсоңуздар. Мына азыр шаар ичинен Бишкектен ат майданы шаар сыртына көчүрүлүп чыкты, Жакын жерге келип калды. Туура? Демек жанагы бул жерге ат кармаса, келечекте улактарга, ат оюндарына барып катышыш керек болсо, анда ушу аттын, тулпарлардын өздөрүнө эле жүктөбөй минип барганга мүмкүнчүлүк болот. Келечеги жакшы да, жакын. Транспортировкадан кыйналбайсыздар. Ал эми бул жакта ушу Канизаводдун мына айылдын сарайларынын чекесинде бул жакта өзүнүн ат майданы бар, ат чаба турган жерлери бар. Бул жерлер бүт эле сарайлар өзүчү. Бүт эле сарайлар. Эми аны жакшы билесиздер. Мисалы мына маңдайда турган, чатыр көрүнүп турган сарайды да биз тартканбыз. Ушуну да биз сатканбыз убагында. Канча тез кабарды жаңы баштаган жылдары, 2019-2020 жылдары. Бул жакта мына Карим ажынын, наракта Асыл ажынын сарайлары бар экен. Бул жерде эми бүт ушу чарбаны, саяпкерликти, баягы кой баккандыкты жакшы билген жалаң чарбагерлер. Ошолордун катарына келип, кошулуп, ушул жерде кошуна болуп, ушул жерде бир гүлдөтсөңүздөр, менимче аябай жакшы болот. Ушуну менен эми жыйынтыктабыз, колдон келишинче көрсөттүк. Сокулук району Совхоз Фрунзедеги студенческое айылы Канизавод деп коет. Ушул жерге келесиздер. Чабрестин сарайынын жанында эле болуп калат негизи. Анан суу бул жакта кааласаңыздар тетиги жерден, Центральныйдан тартып келсеңиздер да болот кааласаңыздар. Ага анча деле зарылчылык жок, анткени тетиги счетчиктин астына атайын казган, жер астынан мотор аркылуу суу чыгарып койгон. Суу, свет маселе эмес. Бар болуңуздар, $110 000 кеми бар. Албетте варианттар бар, сүйлөшсө болот. Көрүшкөнчө, ассаламу алейкум.